Бул Европадагы эң ири таштанды иштеткен ишкана. Компания таштандыларды эки башка кабыл алат. Бирөөсү ири ишканалардан, өндүрүш заводдордон бир тектүү таштандыларды кабыл алса, экинчиси элдин аралаш таштандысын кабыл алат. Бир күндө 300дөн ашуун машина таштанды алып келет. Майда машинелер шаар ичинен ушундай чоң машинелерге топтоп беришет экен. Бир күндө келген таштандынын орточо салмагы 900 тоннаны түзөт. АЭП Амстердам ишканасынын 100 жылдык тарыхы бар. Муниципалдык ишкана 2014-жылы көз карандысыз компанияга айланган. АЭП ишканасы таштандыны бир нече этапка бөлүп жок кылат. Биринчи этапта таштанды ылганат, ылгоонунда бир нече түрү бар экен. Бир сөз менен айтканда, автоматташтырылган процессте кагаз, металл, пластик, текстиль негизги массадан ажыратылып алынат. Алардын ар бири өз-өзүнчө да бөлүнөт. Мисалы кагаздар жеңил кагаз, картон кагаз, сок, суусундуктардын кагаздары, пластикта бир нече түргө, металл болсо темири бар, алюминий же баалуу металлдар өзүнчө иргелип алынат. Баса ылгоо иштери инфракызыл нур менен аныктай турган суперкомпьютердин жардамы менен жүрөт. Эч нерсеге кереги жок таштанды албетте өрттөлөт. Бул үчүн 6 өрттөөчү жай бар. Компания өрттөөдөн таза энергия алат. 1 тонна таштандыдан орточо эсеп менен 628 киловатт-саат электр энергия жана 208 киловатт-саат жылуулук өндүрүлөт. Электрди борбордук электр тармагына, жылуулукту болсо Амстердамдын түндүгүндөгү 30 миңден ашуун үйгө жеткирип берет. Күйгөн түтүндөн чыккан күлдү асфальт жасаган компанияга беребиз. Түтүндү андан ары бир нече чыпкалоолор, химиялык тазалоолордон өткөрөбүз. Тазалоодон тунган аз-маз зыяндуу тундурма Германиядагы уулуу заттар сакталган атайын кампага жиберилет. Ошентип таштандынын түтүнү таптаза буга айланганга чейин тазаланат, андан ары абага чыгарылат. Айтмакчы, жакынкы жылдардан бери АЭП компаниясы көмүр кычкыл газын теплицаларга сата баштаптыр. Компания кызматкерлеринин иш ордунун таза болуусун камсыз кылган, ар бир кызматкер мындай шартта болгону 4 саат иштейт. Бул эң оор шартта иштеген кызматкерлердин иш орду. Таштанды компаниясынын калган кызматкерлери кадимки офисте же лабораторияларда иш алып барышат. Жада калса түтүктөрдүн ичи да автоматтык камерасы дөңгөлөгү бар түтүктөр менен аралыктан эле текшерилет. АЭП Амстердам таштанды иштеткен компаниясында 320га жакын адам эмгектенет. Бир жылда компания 1,4 миллион тонна таштандыны кайра иштетет. Амстердамда Бишкек шаарындагындай 1 миллион эл жашайт. Айтмакчы, Бишкекте таштанды кандай тазаланат? Кыргызстандын борборунда тазалык муниципалдык ишканасы иш алып барат. Таштандынын баары эч кандай ылганбай эле Бишкектин түндүк жагында орун алган ачык жерге эле дөбө иретинде топтоло берет. Ал жыл бою быкшып күйүп турат. Тазалык ишканасы бир күндө Бишкектин 4 районунан 1000 тоннага жакын таштандыны чыгарып турат. Ишке 57 атайын техника жана 91 жүктөгүч машина тартылган. Тазалыктан башка таштандыны жеке компанияларды ташып чыгып турат. Алардын үлүшү өтө эле аз.